Ош шайлоо округу тактап айтканда экс-депутат Айбек Осмоновдун ордуна талапкер болуп аттангандар. Жалпы талапкерликке документ тапшыргандар 15тен ашары күтүлүүдө. Бекмурза Эргешев, муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын директору. Эмил Караев, Сулаймантоо муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы. Максат Маматкулов, Бекболот Арзебаев жана Талантбек Кадыров Ош шаардык кеңешинин депутаттары. Абдевали Балтабаев Ош мууда мугалим. Иличбек Эргешев депутаттын консультанты. Калдарбек Кыдыров жактоочу. Юлия Лилиантал жеке фонддун директору болуп иштейт. Ошондой эле талапкерлердин арасында 4 пенсионер бар. Алар Турсунбай Бакир уулу, Абдилазиз Мамаев, Адылбек Нариев жана Бахтияржан Фаттахов. Дагы 2 талапкер убактылуу жумушсуз деп жазылган. Алар Авазбек Абдукапаров жана мурдагы прокурор Нурлан Танабаев. Талапкерлердин арызын кабыл алуу кечки саат 12ге чейин деп көрсөтүлгөн. Учурда дагы 4 талапкер арыз документтерин даярдап жатканы айтылды. Кеп талапкерлердин өзүндө эмес, мен дагы айтып атам, алакынга салгандай эле ошо көрсөтүлгөн талапкерлердин көпчүлүгүн коомчулук тааныган эле кишилер. Демек, жанагындай атаандашуу дагы күчтүү болот. Элдин дагы тандоосуна мүмкүнчүлүк чоң. Баягы айла жок, бир эле мандат ээ болуш керек. Бир депутатты чыгарабыз. Кара Суу шайлоо округунан тактап айтканда экс-депутат Искендер Матраимовдун ордуна 11 талапкер аттанууда. Талапкерлер арасында мамлекеттик кызматкерлерден, юстиция министрлигине караштуу башкармалыктын начальниги жана Ош шаардык кеңешинин депутаты Толкун Эргешев, депутаттын жардамчысы Илимбек Кубанычбеков бар. Ошондой эле кыргыз тили коомунун президенти Раимжан Курбанов, элдик курултайдын делегаты Ганишер Бадалов. Талапкерлер арасында 3 жеке ишкер бар. Алар Санжар Алимжан уулу, Турдубек Орунбаев жана Сталбек Ажимаматов. Ат салышкандар арасында 2 пенсионер. Алар Дамирбек Тавлянов, Бакытбек Бакир. Убактылуу эч жерде иштебеген талапкерлер Руслан Маматов жана Амирбек Жунусов. Ким депутат болуш керек бүгүн? Депутат болсо, байраматтылык белгилүү саясатчылардын бири Болот Шерниязын эң коркунучтуу нерсе Кыргыз Республикасы үчүн. Бул олигархиялык бийлик, олигархиялык парламент деп айтчылар. Биз баягы интуитивдүү мындай түрдө эле ошо байлар гана депутат боло алат дегенге дагы эле ошо тизмени карап тура муну боло алат. Себеби дегенде бул мунунча үгүттөөчүнү баягы агитаторду камсыз кыла алат. Мунунча участкалык шайлоого өзүнүн адамдарын алып келе алат. Мунунча ишенимдүү адамдарын көрсөтө алат деп азыртан эле бага берип атабыз да. Демек, кимдин ошол жагынан ресурсу көп болсо ошодо мүмкүнчүлүк чоң дегендей. Демек, бул биздин мына парламенттик шайлоону өткөрүүдө кайсы бир принциптерге ылайык келбейт. Баягы теңдикти, баягы жөнөкөй айта алышы интеллигенциянын катмарынан же болсо маданияттан же билим берүүнүн өкүлү ал жерге барганда айрым башка талапкерлерге караганда эч ким болбой калып атпайбы? Борбордук шайлоо комиссиясы номер 7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү чыгымдарынын сметасын бекитти. Ага ылайык Ош шаарындагы шайлоого эле 10 миллион 714 миң сом жумшалат. Ал эми Кара Суу жана Баткен округдарына биригип 23 миллион 934 миң сом эсептелинген. 55 участкалык шайлоо комиссиялары бар. Шайлоо участкалары түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол участкалык шайлоо комиссияларына шайлоочулардын алдын ала тизмелери чыгарылып берилди. Ар бир шайлоочу ошол участкалардан же болбосо борбордук шайлоо комиссиясындагы мамлекеттик портал бар, тизме деген. Ошол порталдан дагы кирип өзүнүн ошо ар бир шайлоочу өзүнүн тизмеде шайлоочулар тизмесинде бар же жок экендигин же болбосо тизмедеги маалыматтары туура эмес экендигин текшерип билсе болот. Учурда Ош шаары боюнча 55 шайлоо участкасы даярдалууда. Шайлоочулар Боршайкомдун сайтынан же шайлоо участкаларынан тизмелерин тактаса болот. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2024 жылдын 28 апрелине дайындалды. Үгүт иштери 8 апрелде башталып 20 күнгө созулат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.